80 жаштагы Мисиров Нурмамат ата барар жери жоктугунан сел-саяктардын жатаканасына барган. Убагында айдоочу болуп иштеп келген. Жубайы кетип калгандыктан балалуу болгон эмес. 80 жашта аркылап калса дагы жумуш сүйлөшүп жатам, жакында иштейм деп билдирүүдө. Бирок спирт ичимдигин ичпегендиктен бул жайдын кароолканасынан орун алган. Кароолчулукка ишке жараймын. Сал бабай болсам, мен арак ичпей, тамак чекпей, нас чекпей, пиво ичпей, напиткен ичкенен коркамын азыр. Денсаулығымы жақсы қармап жүргенмін. Аял қырым сатар келе. Қырым сатарлар бар çoğulup кеткенде кетіп қалды. Бала жоғала. О, білбейм, төребеді ғой. Кетерді біліп қалған ба. Андан кейін аял алывадым. 80 жашка чыккан аксакалга бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан эч кандай пенсия берилбейт. Анткени паспорту СССРдики болгондуктан алмаштырууга туура келген. Ал эми жарандыгын жаңылоо үчүн паспорт столдогу тааныш кишисине берип, акчадан да эски документинен да куру калган экен. 1,5 миң сом акчаны алып кетти. Анан эски паспортуну тапшырып, жаңысын алып келем деп жок болуп кетти. Октябрда келген адам, 9-октябрда. Мына азыр канча болот? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь кетип атат. Өзі жоқ. Бір күн телефон нөмірге çalsam, мен паспортын столға, Самалсайға паспортыңызды таштап келдім, eski паспортты. Мені işim бітті еме деді. 1,5 миң ақшаға атып кетті. Сел-саяктарга бүгүнкү күндө жатакана жана бир маал тамак каралган. Жатаканага күнүнө 10-дун тегерегиндеги үй жайсыздар келип түнөшөт. Ал эми шарттар жакшы эместиги канааттандырбайт. Себеби шартын оңдоп койсо мэрия. Туурабы же жалган айттамбы? Кана ошондо анан мен ушуларды мен колдойт элем. Себеби дегенде эпке себеп бар. Жалал Абад шаарында тез жардамга күнүнө жарандардан 30-35 чалуулар болот. Ал эми сел-саяктар тарабынан 3 күндө бирден чалууларды кабыл алышат. Көчөдө калган сел-саяктарды тез жардам кызматкерлери жардам берип, өзүнө келген соң жатаканага жеткирип турушат. Ошол спортивныйдагы сел-саяктардын жатаканасы бар го. Ал жерге алып барсак, алар справка деп, ал справкасы болмоюнча албайбыз деп, анан биздин балдар айланып алып келип ушул жерге алып келет. Алып келгенден кийин анан эми адам баласы, анан эч ким албаса, жөн кой берсе, тоңуп калса анан кыштын күнү. Ошон үчүн бу жерде кармап отуруп, керектүү жардамдарды берип, анан өзүнө келгенден кийин анан кетирип беребиз. Ал эми Жалал Абад кайрымдуулук борбору тез жардам алып келген учурда эч кандай тактама сурабашын билдирүүдө. Анткени сел-саяктарда өздүгүн тактаган документ көпчүлүгүндө жок экенин айтышууда. Документтердин бириники документи жок, талап кылабыз. Biz alıp registrasyonu жазып atpayız bu. Bizde jurnal var, jurnalda жазылат. Talap kılavuz, hem talap kılıp atıp жоғы да көп болуп атат да. 5 өнүк бар, калаганыкы жок да. Алардын айткан сөзү менен гана жазышка туура келет да. Аларды биз обследование кылып иштеп, эки жака барганга мүмкүнчүлүгү да жок да. Бүгүнкү күндө сел-саяктардын жатаканасында 30 жаштан 70 жашка чейинки жарандар келишет. Ал эми жатаканага мас абалында келген сел-саяктар кабыл алынбайт. Былтыркы жылга салыштырмалуу бул жылы күн ысык болгондуктан үй жайсыздардын мында түнөөсү азайган. Жан жаап күн суук болуп кеткен учурда көбөйүп кетерин билдиришүүдө. Айбек Исабеков, Руслан Абдумуталип уулу, 7 канал.